Лондон Олимпиадасында Биксер компаниясынын бир форма боюнча кемчилдиги болгон. Өзү улуттук эл аралык Олимпиада комитетинин эрежелери бар. Форманын үстүндө жаңы рекламалары же компаниянын аталышы ал жерде аябай мындай аккуратный болуш керек. Анан Биксер компаниясы болсо биздин эрежелерибизди укпай ошону эл аралык Олимпиада комитетинин эмблемасын, анан кийин оргкомитеттин аталышын мындай они разместят на этой форме. Вот. И получается, ушул формадан кийин биз Биксер менен иштебей калдык. Токио, Рио-де-Жанейро Олимпиадасына биздин экипировканы Дилбар компаниясы менен, Дилбар компаниясы парадный экипировканы тапшырып берди. Хома компаниясы болсо бизге спорт формасын берген. Вот эми биздин жаңы спонсорский контракт боюнча 2016 жылдан кийин биз өзүбүздүн спонсордук программаны экипировщик боюнча ачыктап жарыяладык. Ошондо Кытай компаниясы бизге спонсор болуп чыгып берди. Биздин талабыбыз боюнча Олимпиада оюндарына компания спонсор болуп берем десе, биринчи азиатский оюндарга бекер форманы тигип бериш керек. Андан кийин жаштар арасында Олимпиадасына тигип бериш керек. Андан кийин гана ал ошол Олимпиада, чоң Олимпиадага форма тигип бергенге укук калат. Бизде ушул циклде 2016-тан баштап 2020-га чейин Кытай Тектоп компаниясы менен келишим түзүлгөн. Алар Индонезия Азиялык оюндарына 250 комплект бекер беришти. Андан кийин жаштар Олимпиадасына, Буэнос-Айрестагы Олимпиадасына 50 комплект беришти. Эми азыр Токио 2020-га алар менен иштешип, конкурс, дизайн конкурсун уткан дизайнерлердин дизайнын берип туруп, биз Токиого форма тиктетебиз.